Курсактагы бала же түйүлдүк эмнени сезет? Түйүлдүктүн жашоосу кандай? Түйүлдүк эмнени сезип атат? Эмнени көрүп атат? Эч качан деле ойлонуп көрбөсө керек, бирок бүгүнкү биздин подкаст курсактагы бала жөнүндө болот. Достор, кандайсыздар? Баарыңыздарга ысык салам айтам. Ушул курсак дегенде элечи, түйүлдүк дегенде мен бир процедураны эстеп кеттим да. Бул жан дүйнөнү дарылоочу процедура. Анан ал жакта адамдын жан дүйнөсүн дарылоодо анын тээ бала чактагы түйүлдүк кезиндеги жараттардан бери иштеп чыгат да. Анан мен таң калгам ошол процедураны көрүп. Кызык, биз эч нерсе билбейт, аңдабайт дейбиз, бирок ошол учурда эле адам аңдайт жана түшүнөт. Аял кишиге эне болууга даярданыш үчүн өтө чоң чыдамдуулук топтош керек. Кошуласыздарбы? Көпчүлүк ата-энелер жаңылыштык менен мындай деп ойлошот да. Түйүлдүк кезиндеги өсүү деңгээли узак болбогондон кийин түйүлдүккө көп деле таасир бербейт деп ойлойт. Адамдардын көңүл көтөрүүсү жана ынталуулугу, негиздерге баш ийип туруусу керек. Болочоктогу эне качууга туура келүүчү буюмдар бар. Эгерде ал баласынын төрөлүшүнө тиешелүү Кудайдын каалоосун аткаргысы келсе, анда ал кайсы бир нерседен качышы керек. Эгерде эне наристенин төрөлүшүнө чейин өзүнүн оюндагы жаман иштерди кубаттап, өзүмчүл, кыжыржыданып, туталаңгып, жалгатуу болсо, анда мүнөзүнүн бул жагымсыз жактары өзүнүн баласынан чагылдырылып көрүнөт. Мына ушинтип көпчүлүк балдар тукумдан тукумга өтөчү жамандыкка умтулуу сапаттарын алып калат. Бирок, эгерде аял адам чыдамдуу жана курмандыкка даяр болуп, рухун өзүнүн баягы жан дүйнөсүндөгү рухту колдоп, мээримдүү, назик болсо, керт башынын камын ойлобосо, анда ал өз балдарына бул өтө кымбат мүнөзүнүн сапаттарын бере алат. Болочоктогу эненин айланасын өтө жогору көңүл буруучулук менен жагымдуу жана кубанычтуу кылганга аракеттенген зарыл. Эр адамга жубайынын жана эненин оордугун жеңилдетиш үчүн болгон күч аракетин колдонуп, алар үчүн баарын жасоочу өтө маанилүү жоопкерчилик берилген. Ал мүмкүн болушунча жубайын турган ордунда жардам берип колдошу керек. Эр адамга жайдары, мээримдүү, боорукер, сылык жана өзгөчө жубайынын бар муктаждыгына көңүл буруучу болгону зарыл. Караңызчы. Тамак жөнүндө да айта кетели. Тамакка байланыштуу кандай адепсиздик болушу мүмкүн? Мындай бир көрүнүш бар да. Аялдарга боюнда болгон учурда көңүлүнө эмне туура келип жегиси келсе, ошону жей бериши керек. Баягы бул талгак деп коет го. Достор, бирок бул жаңылыштык жана үрп адатка негизделген, ден соолуктун пайдасы үчүн эмес экенин унутпаңыз. Боюнда бар аялдын тамак жегиси келүүсү өзгөрүлүүчү жана кандырууга кыйын. Үрп адаттын койгон шарттары анын баардыгын ойлобостон жей берүүгө үйрөтөт. Ушундай тамак аш болуп, анын баласына өсүшүнө жардам берип атабы? Ошол тамак жардам берип жатабы? Мына бул жөнүндө дагы ойлонгон жакшы. Тамак аш болумдуу болушу керек, бирок сезимге таасир кылбаш керек. Аялдын нервин дүүлүктүргөн, ачууну чакырдаган тамак болбошу керек. Таң каласыздар, бирок мен ошол бир тамак аш жөнүндө бир подкаст жазгам. Бир топ болуп калды окшойт. Ал чыккандан бери кандай тамактар адамдын нервин дүүлүктүрөт? Бул чала бышкан эт, чала курулган эт, жаныбардын майлары, бул нерсе дагы анан жанагы специи деп коет эмеспизби, даамдандыргыч бөлүктөр. Ошолор көп болсо, бул аябай коркунучтуу. Аялдар боюнда болгон учурда жөнөкөй тамакка муктаж жана колдонулган тамактын сапаты тууралуу өзгөчө ойлонушу керек. Ушул негиздердин жетегинде болгон жана кабары бар аялдар башка учурдагыдай эле боюнда бар учурда дагы жөнөкөй тамактар менен тамактануудан баш тартпайт. Алар болочоктогу балдарынын өмүрү аларга байланыштуу экендигин билет жана башка өздөрүнүн көнүмүш адаттарына кунт коюп карайт. Өзгөчө тамак ашка. Алар тамакты даамы жакшы болгондуктан гана жебейт, саламаттыктын көз карашында эмнени жесе болот, эмнени жебеш керек, мына ошол кеңештерге дагы көңүл бурат. Көпчүлүк балдар болочокто энелердин аппетиттерин кубаттагандыгынын оорукчан болуп калат. Аялдар денелик каалоолорун көңүл буруусуз калтырып коюшу керек. Аны дагы четке калтырыш керек эмес. Ал
эки өмүрдүн милдетин алып барып атпайбы? Анын каалоолоруна кунт коюу менен көңүл буруп жана анын талаптарын канагаттандырышы керек. Бирок ошол эле учурда аял адам бул тамак ашка же башка бир суроолорго тийиштүү болгон учурда дагы денелик жана аң сезимдик күч аракеттерин алсыздандыруучу нерселерден качканы туура. Баланын туура мүнөзүнүн негизи анын төрөлгөнгө чейинки жашоосуна көз каранды. Караңызчы. Эне болууга даярданып аткан ар бир аял адам жагдайына карабастан ар дайым кубанычтуу жүргөнгө аракет кылышы керек. Жан дүйнөсү тынч болгону жакшы. Ден соолугу сак болушу керек. Анан өзүнүн баласынын токтоо жана тең салмактуу мүнөзү менен эң чоң сыйлыкка ээ болот. Бирок бул бар эмес. Ал өзүнө жакшы мүнөздөрдү иштетип, айланага жакшы көз караш менен кароосун сактасын. Мына ушундай кылуу менен гана аң сезимин кубанычта болуусун сактайт. Жана өз үй бүлөсүн, дагы башка сүйлөшүп жүргөн адамдарын бактылуу рухка толтуруп коет. Ата эне болууга камданасыздарбы? Эне болууга даярданасыздарбы? Мен азыр аябай жүрөгүм ооруйт да. Азыркы учурда жана вейп деп электрондук сигареттер чыкпадыбы? Мунун зыяны жок, эч нерсе болбойт дейт дагы. Өспүрүм курактан баштап чегип баштайт. Ким айтты? Ким айтты? Дал ушул кандай гана болбосун, сигареттин кайсы түрү болбосун, анын курамында никотин бар. Анын курамында 8ден ашык уулуу химиялык заттар бар. Мен билгени 8, балким мен билбегени 80дир, ким билет. Ошондуктан эне болоом болочокто жакшы апа болгум келет, мен дени сак балалуу болгум келет деген кыздар, биздин сиңдилерибиз эне болууга даярданып атсаңыздар, негизи эле бул биринчи, экинчи төрөгөндөн кийин деле кайра үчүнчүсүн, төртүнчүсүн пландаштырган маалда абайлаңыздар демекчимин. Абайлаңыздар, буга көңүл буруңуздар. Эмне менен дем алып жатасыздар, кандай дем алып жатасыздар, эмне ичип, эмне жеп жатасыздар, буга сөзсүз көңүл бургула. Бир аз суроо бере кетели, анан ошолордун тегерегинде ойлонуп көрүңүздөр. Анан айталычы, ошол никотинде кетпедимби? Бул бир гана бирөө эле. Андан тышкары вино бар, ичип койсо эчтеке болбойт. 100 грамм дарылыкка деле ичип койсо эчтеке болбойт деген ким айтты деген суроо да. Андай дагы болбойт достор. Ошондуктан бул жагын дагы эске тутуңуз, бул жагын да эске алыңыз жана өзүңүздүн саламаттыгыңызды сактаңыз. Бала, кичинекей бала жагабы? Эне болууга кандай даярдык көрөсүз? Эне болуу сиз үчүн эмнени билдирет? Эмне үчүн эне болгуңуз келет? Сиз бул жарык дүйнөгө коомдун дагы бир коркунучтуу адамын эмес, туура, жакшы тарбияланган, коомго пайда алып келе турган адамды жаратасызбы? Бул жөнүндө да ойлонуп көрүңүздөр. Бул дагы сиздерге жана бизге ойлонгонго таасир берсин. Анан албетте эркектер, жана никеге чейинки жыныстык катнаш бул эң жаман. Анткени жыныстык жол аркылуу жуга турган толтура дарттар бар. Анан ошол дарттар балдардын ден соолугуна таасир берет. Жүрөк кемтиги, ошол эле аутизм, ошол эле көптөгөн оорулар адамдан адамга жуккандыктан, адамдын туура эмес жашоо образынан улам пайда болот. Ошондуктан дени сак балалуу болгум келет десеңиздер, анда өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды бала чактан караңыздар. Анан андан мурункусун болсо албетте жогоруда айтылгандай энеңиздин милдети. Кош бойлуу кезде эне канчалык кам көрөт, эне кандай кам көрөт, бул мына ошол энеге байланыштуу. Достор, эгер биз жоопкерчиликтүү мамиле кылсак, анда жоопкерчиликтүү коом жаралат. Ошондуктан энелер жоопкерчиликтүү бололу, энелер болочокко туура максаттарды коелу жана энелер колубуздан келишинче коомдо пайда тийгизе турган муунду жарык дүйнөгө алып келели. Бул жаатта албетте аталар дагы өзгөчө ролду ойнойт. Ата деген, ата айтылбай калса эле ата четтеги адам эмес, ата дагы ошол адамды жаратуудагы эң негизги ролду ойногон адам. Демек, анын мойнуна дагы эненикинен кем эмес жоопкерчилик бар. Достор, биз болсо саатыбызды жыйынтыктап жатып, ылдый жакка комментарий жазууга, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазууга чакырам. Жазыңыздар, бөлүшө кетиңиздер. Ошону менен чогуу эле +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. Жазыңыздар, сурооңуздар болсо жөнөтүңүздөр. Жана Алкитап Чекит медиа сайтына дагы катталыңыз. Биз сиздерди күтөбүз, биз менен чогуу болуңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кийинки подкасттардан амандашканча сак саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.